Мына мекендештер, сіздерге ушу койлорду семиртип багып атам. Келиңиздер. Канча кой керек? Адрести эле туштаңыздар, экрандан номерге чалыңыздар, союп жеткизип беребиз. Ушу козуларды багыш аябай кыйын экен мекендештер. Ушул жерден ферманы ачып алып, могу козуну бүт бары угат, бүт бары прям такие послушные, ушул эле байкуш. Нет, никуда не уйдешь. Амансыздар мекендештер, ассаламу алейкум. Колдон келишинче группалар менен таратпаңыздар. Мекендештерибиз Москва жергесинде кой керек болгон болсо мына ферма Муратка келип алып кете бересиздер. Бир 300дөн ашуун койлор келди. Тем более алыс эжебиз ушул жерде экен. Эже кандайсыз? Иштериңиз жакшыбы? Жакшы, иштеп атасызбы? Эжекебиз чоң ферма ачыптыр. Кадешка керек деп кылайынбы? Кандайсыз? Саламатсыздарбы? Кыргызбай каналынын катталуучулары. Ооба, мен фирма ачтым. Дейлечи. Кудай буйруп, насип кылсын, фирма ачканга да. Мына караңыздар мекендештер, биз ушул жерде азыр Мурат фермасына келип калдык. Бул жакта койлордун түрүнөн бар экен, кичинекейинен чоңуна чейин. Ооба. Туугандар, мына шырбас козулардын эттерин билесиздер, а? Бир байкаңыздарчы. 5 айлык, 6 айлык, 7 айлык ушундай козуларды терип алып келдик дейт да. Основной козулар дейт. Козулардын бааларыны туугандар 450дөн кылып берем дейт. 450дөн. Мына караңыздар, данектей козуларды. Оо. Өтө, эти аябай жумшак болот, билесиздер, а? Өтө сочный болот да. 450дөн беребиз. Мында чоң койлорду болсо, мына чоң койлорду. Мында чоң койлорду. Буларды 350дөн эле берип салабыз дейт, туугандар. Мына, караңыздарчы. 2000 баш кой алып келебиз дейт. 2000 баш. Келип негизи бул жерде чай-пай ичип кетсеңиздер да болот экен негизи. Эмне жанагысы бар экен, тапчаны бар экен бир. Мекендештер, мына ушул койлорду келип, сиздер даже эме кылып кетсеңиздер болот. Союп, жиликтеп, куйкалап, баарын даярдап берет сиздерге, кааласаңыздар. Куйруктарда койлордун түрлөрү бар. Основной койлор сыртка чыкпай калды дейт. Козулар чыгып калды дейт. Бирок чоң жилиги жакшы койлордон бар экен. Негизи туугандар, койлор ар дайым наличи болот экен. Круглый год ушул жерден метро Шелковскаядан 4 остановка бериде ар дайым койлор кармалат. Бул жерде мен бир 4-5 ай алдынан тартып кеткенде аябай катуу продажа болгон туугандар. Мунусунда туугандар шырбаздарды алып келип бир кеңир алып кете бересиздер. Куйкала берүүсү, союп жиликте берүүсү 1000 рубль болот экен. Курбан айт күнү 2000 кой алып келген болсо, бул жерге касапчылардан керек болот. Чалып, байланышып, сүйлөшүп келип алып кете бересиздер. Мени поддержка кылыңыздар да, мен ферма ачтым. Андыктан келиңиздер. МКаттын боюнда экен туугандар. Ар дайым биримдикте боло берелик. Кой эми керек экен. Тояштар болуп атат. Мына жаз келди, дача-пачага барып союп жейм дегендерден көп да. Мына поддержка кылып, ушул жерден алып көрөңүздөр туугандар. Группалар менен таратып коюңуздар. Аны энчиликке ушул Подмосковода жашайм. Кой керек эле, үйгө кичине кой кылыш керек эле дегендерге дагы мындай жөндүү кылып берет. Могу жерде энчиликке дагы койлорду 1-2 тапсаңыздар болот. Ушул козулары менен же туайын деген койлордон 1-2 штук бар ичиндечи. Койлордон алып кой кылыңыздар. Союп жеңиңиздер. Подмосковода дача иштеткен кыргыздардан алыңыздар. Мына 5-6 алып барып койсоңуздар, эми көп алгандарга алар конкретный мындай түшүп берет дегендечи. Эми ал жакта сата бересиздер өзүңүздөр. Ооба, мекендештер, келип ушул жерден сойдуруп, баарын даярдап, андан сырткары Шелковская метродон болгону 4 остановка. Андыктан ушу экранга адрестерин жана номер телефон жазып койгонбуз. Толук маалыматты же болбосо түшүнбөгөн суроолор болсо, ошол номерге чалып алсаңыздар болот. Анан дагы мекендештер, кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп, ишеничтүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге сүйнагамдын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, чорныйдан, базадан текшерип берет. Ушул окшогон 7 орундуу Альфард Сиеналар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.